Эфирибизди алдыга арлантабыз. Жаңыдан кошулгандар болсо кутман таң барыңыздарга, иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын дейли дагы биздин кезектеги конок менен тааныштырууга даярбыз. Бул конок менен тааныштырганда Ынтымак паркынын өкүл апасы деп тааныйбыз. Жакшы бир мукам үндүү кыргыз элине өзүнүн жакшы бир чыгармалары менен, жакшы бир окуясы менен, өзгөчө кандай десем, фурор жараткан бир окуясы менен көптөгөн угармандардын, көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан айым Бегим Айтурбекова студиябызда. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кутман таңыңыздар менен аман эсенбиз, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы, буюрса көрүп жатканыңызга кубанычтабыз сизди. Мен да абдан Анан баштаганда эле мындан баштагым келип атат. Кичинекей кандай чоңоюп атат, кылыктар чыгып баштадыбы? Кандай сезимдер болуп атат ошолор? Кудай буйруса жакшы чоңоюп атабыз. 5,5 ай болуп калдык. Кудай буйруса ырмайып чырмайып чоңоюп атабыз. Эми кичине чырыраак болуп атат. Ошондуктан бирге багы тияк-бияка жетишпей бала менен болгондо өзүңүздөр түшүнөсүздөр да. Ошондой болуп калат. Эми Кудай буйруса жакшы, дагы бир 2 ай чыдап койсок анан кийин отуруп кичине алаксып калат элек. Жакшыбыз. Сонун. Жалпы теле көрүүчүлөр үчүн сиздин окуяңызды дагы бир жолу жаңыртып коюшубуз шарт. Анткени биздин теле көрүүчүлөрүбүз, өзүбүздүн аудиториябыз, өзүнчө бир сиздин көрөрмандарыңыз бар. Алардын арасында балким сиздин чыгармачылыгыңыз менен жаңы таанышып аткандар болот чыгар. Мындан бир нече жыл мурда ошол Ынтымак паркында менин билишим боюнча, эгер ката айтып атсам, туура эмес айтып атсам, оңдойсуздар, чыгарма белгилүү бир эл аралык чыгарманы ырдап, ошонун артынан болгон окуялардын баары азыркы таптагы ушул жерге сизди студияга алып келип олтурат. Ошол тууралуу кыска нуска айтып өтпөйсүзбү? Кандай болуп барып калдыңыз? Анын эртеси кандай болду? Мына азыр июль болуп атат, июнь бүтүп атат. Июньдүн 18-inde туп-туура 1 жыл болду. Былтыр июньдүн 18-и болчу. Паркка жөн эле багы сейилдөө үчүн эле чыкканбыз. Жолдошум экөөбүз башында айтып өткөндөй эле больницага көрүнүп, анализ тапшырып, лечение алып кетели деп эле келгенбиз. Анан паркка аябай ысык болчу ошол убакта. Анан паркка жүргүлө барып бир прогулка кылып келели деп чыгып калдык. Анан чыксак эле макул болуп, сиңдим болуп, кызым болуп, улуу кызым болуп. Анан жолдошум болуп чыктык. Чыгып эле ал жакта караоке бар экенин деле мен деле билбейм. Анан сиңдим билет экен. TikToктон көргөм, ушул жакта караоке бар. Ырдап бериңизчи деп, жок десем болбойт. Анан канча жыл болду ырдай элеңизге деп, 6 жыл болуптур ырдай элегиме. Анан жүрүңүз барыңыз деп эле 8,5 чамасы болуп калган. Ошондо 8,5 нар жактан бир музыка жаңырып атат да, бир бала ырдап атат. Анан караокени коюшуптур, эжеке жүрүңүз ырдап бериңизчи деп калды. Анан макул эми мейли ошол кыздын шагын сындырбайын деп барсак, бир 150 сом деди. Макул деп анан ошо 150 сомго бир ырдап, ошондо Титаник такырыбы ошо эмнегедир эле ушул Титаник келиптир да оюма, ошону ырдайын деп. Анан Селин Диондун ошо My Heart Will Go On ошону коюп берсеңиз деп эле YouTube'дан коюп беришти. Ошону ырдап эле анан кийин элдер жок болчу, бир саналуу эле бир молодежь отурганда. Анан бир маалда эле ошо биринчи куплетти ырдап бүткөндөн кийин эле уже эл толуп калыптыр. Мен өзүм деле байкабай калыптырмын чындыгында. Ушунчалык бир сахнаны сагынып калган экенмин. Ушундай берилип ырдап атыптырмын да. Анан өзүм деле байкабай калыптырмын. Элдер толуп уже фонариктерин күйгүзүп, телефондорун күйгүзүп, баары тартып башташты. Бир эже келип артыман келип 100 сом берип койду мага. Кыстырма кылып койду. Ошондо эми багы менин жылдызымдын жанган бир 50 сомго жанды десем болот да. Ошондой болуп калды. Анан суранып калышты. Экинчи жерден баягы элдин эми суранычын четке какпаш керек деп, экинчи жерде тигил бала диджей бала бекер коюп берди. Эжеке атыңыз ким? Ушундай үнүңүз сонун коюп берейин деди. Макул деп Уитни Хьюстонду коюп бериңиз, анда да айхырына ырдап бердим. Ошондо дагы суранышты. Ырдаңызчы, биз сизди уккубуз келип атат. Анан эми кайра мен ырдай бергенде нар жакта дагы баягы жаштар турат кезек деген бар. Кой деп тура түшүндүрүп эле микрофонду бердим, анан качып жөнөдүм анан. Ошол жерден эле сүрөткө түшүп башташты. Сиз уже эртең деген жылдыз болосуз дейт анан. Каяктагы жылдыз, мен эмнеге жылдыз болмок элем деп коем да. Анан элдин менин эмне иши бар деп коем. Анан чын эле баягы бир түндө жылдыз болдум деп атпаймынбы? Бир түндө эми жылдыз болдум десем деле туура эмес болуп калабы. Жылдыздар негизи туура эле. Ушунчалык бир мындай баягы талантым бааланды десем болот да. Көптөн күткөнүмдү баягы Кудай берди десем болот. Мен видеону биринчи жолу көргөндө
эмнегедир Казакстанда бул тартылган видео окшойт деп ой келди да. Анан эмнегедир кыргыз эмес башка эле бир улуттун бирөөсү ырдап атат депчи. Эмнегедир ушундай бир аябай бийик ноталарды ырдаган ырларды эми жаман оюмда баягы кыргыздан күн чыкмаган деген ой болсо керек да балкимчи. Аябай сону таң калгам да чындыгында. Кыргызстанда мындай ырчы жок болуш керек, таланттуу адам жок болуш керек деп ойлогонсуз го. Бирок чын-чынына келгенде биздин Кыргызстанда таланттуулар абдан көп болгону баягы мага окшоп байкалбай жүргөндөр көп да. Мен мисалы кафе ресторандарда ырдадым деп атпайм, ушу иштеп жүрдүм, эмгектенип жүрдүм да, ошо менен таап жүрдүм. Ошол учурларда мен сыяктуу ырдагандар, менден да жакшы ырдагандар көп. Азыркы тапта дагы көп. Болгону баягы колдоо жок да. 50 сомго жылдыз жана элек болгону. Ошо мага окшоп 50 сомго жылдыздар жанбай жүрөт. Анан баягы мен ал жактан ынтымактан ырдап жылдызым жанып кеткенден кийин дагы көп кишилер, таланты барлар, өзү жакшы ырдайм дегендер, бийлейм дегендер ошол жерден бир мындай мени туурап бир кандайдыр бир менин да жылдызым жанып кетеби деген үмүт менен баргандар да болуптур да, аны мага айтып жүрүштү. Аябай сизди туурап ушинтип келип жүрүштү депчи. Анан эми ал жакта азыр баягы мамлекетибиз өйдө жактагылар эме кылып коюшпадыбы, тебелетпегиле, тепсетпегиле, ал жакта бир атайын бир концерттик программалар өтсүн депчи ошондой кылып койду да, эми караокени да алып коюшуптур. Ал бала кийин мен менен байланышкан да күнү болду, ал диджей баланы. Мени ошондо алып коюшту, местамды алып алышты депчи. Эми ал местаны алып алсам мамлекеттин иши, менин ишим жок да. Аны мененчи ошондой да учурлар болуп жүрдү да. Ошо былтыр мага чалышып ушинтип жүрүштү. Ага чейин музыкалык билимиңиз деле бар болчу, сиздеки? Музыкалык билимим бар болчу, бирок толук эмес болчу. Мен музыкалык билимим бар болчу, 3 курска чейин окугам, Мураталы Керенкиев атындагы училищеде окугам. Билим алган болчумун, анан 3 курстан мен кетип калгам. Ал жакта 4 жыл окуйсуң, негизи. Анан ошо кичине 1,5 жыл чыдап койсоң бүтмөк экенмин да, ошол да чыдабай багы балалык кылдым да. Балалык кылып, акчага кызыгып, азгырып кетти да мен акча. Ошонун аркасынан анан кетип калдым. Эми Кыргызстанда тилекке каршы мындай нерсеге акчага көз каранды болгондордун айын көп эле болот. Көп. Анан мага бир улуулардын бирөөсү айтып калганда, эгер чет өлкөдө өнүккөн өлкөлөрдө дейт жаштар келечекте эмне болом дегендин суроонун артынан жүрүшө дейт, бизде жанды биринчи кантип багам, андан кийин гана кыялымды кантип ишке ашырам деп эки маселе менен жүрүшөт депчи. Эми андан бери көп окуялар болду, көп ырлар чыгарылды, көп баягы чыгармалар болду. Эми мындан ары кайда деген план? Мындан ары албетте баягы алдыга Кудай буйрса алдыга умтулуп атам. Азыр ошо кыргызча өзүмдүн бир чыгармалардын үстүнөн иштеп атабыз. Продюсерим экөөбүз. Продюсерим Андрей Догай, өзүңүздөр Жийдеш Идрисованы билесиздер, ошол эжекебиздин, таланттуу эжекебиздин жолдошу. Ошо экөөбүз иштешели деп, Кудай буйрса мына жакын арада ошо биринчи бет ачарыбызды чыгаралы деп турабыз. Кудай буйрса элдин көптөн күткөнү деп коебуз. Элдер көчөгө чыкса менен сурай беришет, качан ырдайсыз, эмне болдуңуз, жоголуп кеттиңиз деп элечи. Анан бала менен отуруп калам үйдө. Ошондой болуп калды. Кызым да кичине чырыраак болгондуктан көбүрөөк убакыт кызыма бөлүп калдым да. Жалпы образды кечирип калайын. Жалпы образыңызды ошол баягы Whitney Houstonга бийик ноталуу ырларга тийшерүү кыласызбы же бир аз өзгөртүү кирип атабы? Мен негизи ошондой кылсакпы деп атабыз. Продюсерим экөөбүздүн эле көз карашыбыз ошол да. Бийик ноталуу кылсак, бир диапазондуу ырларды жаратсак деген. Эми көпчүлүк учурда биздин элибизге дагы андай диапазондуу ырлар көп жага бербейт экен. Мындай байкап турсак, себеби мындай жөнөкөй сөздөр менен жазылган, мындай жаштарга түшүнүктүү болгондой, баягы жөнөкөй сөз дегеним баягы мындай поэманын кереги жок экен да. Ошондой сөздөр менен жазылган. Ошол эле учурда музыкасы дагы бир салмактуу, оор болсо деген бир жакшы ниетим бар. Анан Кудай буйрса ошо биринчи ырымда ошол сыяктуу болуп турат. Бирок мен оюм боюнча диапазон, бийик диапазонду таштабашыңыз керек болот. Албетте. Анткени дүйнөлүк аренада азыр дал ушул ыкмаларга салыштырган белгилүү ырчылардын саны көбөйүүдө да. Ошо диапазондуу ырларды мен бир конкурска жаратсамбы деген оюм бар да. Бир жакшы текст жаздырып, конкурска ылайыктап, ошондой бир ыр жаратсам деген оюм бар. Эми арабызда баягы жакшы композиторлор бар, обончу агаларыбыз бар. Ошо обончу агаларыбыз Кудай буйрса ошо жаратып беребиз деп атышат. Эми Кудай буйрса дагы алдыда көп жакшы иштерибиз бар. Ошонун баарын андан көрөкчү ошо Кудайым ишке ашырсын. Ооба, буйрса Бегим айымдан сонун бир чыгармаларды күтөбүз дагы. Азыр чыгарма суранбасак болбойт, себеби убактыбыз дагы акырындан бүтүп жетишпей калбайбы ырыкканга. Келгиз жетишпей калабыз анда. Анда сиздерге акапельналар ырдап берейин.
бир куплет ырдап берейин. Анда Уитни Хьюстон эжекебиздин баарлары менен чоңоюп калдым мен өзүм. Эл деле баа түшүнүп билип калды. Кулагына деле сиңип калды окшойт. Ошондон бир All at Once деген ырымын ырдап берейин. All at once, I finally took a moment, and I'm realizing that you're not coming back. And it's finally hit me all at once, all at once. I started counting teardrops, and I list a million fell. My eyes began to swell, and all my dreams we shadow all at once. Ever since I met you, you're the only love I've known, and I can't forget you, that I must face it all alone. All at once, I'm drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me, and that's all that matters now. All at once, I'm drifting on a lonely sea, holding on to memories, and it's hurt me more than you know, so much more than it shows. All at once. Son керемет. Бийик кыргыздын ала тоосуна арналган чыгарма болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бул негизи кайра эле ырдатып дагы деле сүйлөшүп олтургубуз келет, бирок убакыт нерсе чектелүү болуп калды. Сизге келиңиз, эркин микрофон суналып. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип элибиз менен ушу биздин ортобузда көп болуп жүрө бериңиздер. Ар дайым эң биринчи сиздерге чың ден соолук каалайм, оорубаңыздар, чарчабаңыздар, чалыкпаңыздар, эмгектене бериңиздер. Кудай буйруса ошол эмгектериңиздер акталсын. Кудай буйруса эфириңиздер дагы бизге окшогон, биздин артыбыздан өсүп калаткан жакшы таланттарды алып чыгып ушу элге көргөзүп, эл менен тааныштырып жүрө бериңиздер. Кыргыз элиме болсо чың ден соолук каалайм, элибизде аманчылык болсун, тынччылык болсун, эл ичинде биз аман бололу. ыраазычылык билдиребиз, айтканыңыз келсин. Сиз дагы буйруса кызыңыз эртерээк торолуп, сонун чыгармалар жаратыңыз. Буйруса күтөбүз. Айтканыңыздар келсин, Кудай буйруса. Ийгиликтерди каалайлы. Ушуну менен биз дагы акырындан эфирибизди жыйынтыктайлы. Анан албетте эфирдин соңунда бизде Бегим айайым болду. Урматтуу көрүүчүлөр, аны дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Анан көрсөтүүбүздүн эң башкы демөөрчүсү болгон чемпион Кения Сансайчайына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Таңда болобу, кечинде болобу, негизинен үй бүлө менен олтурганда чай адамдын башын бириктирет эмеспи, сөз түрдө сиздер үчүн чемпион чай сунуштайбыз. Таңыздар күн сайын таңшола берүүсү менен кыргызча, орусча тилде сөз түрдө эртең менен 8ден 10го чейинки иш күндөрү болот. Сөз түрдө бизди көргөнгө шашылыңыздар, аракет кылыңыздар. Албетте ар менен катар колуңуздагы чыныда чемпион Кения Сансайчай болсо, ал эми кулактыкта Бегимай Турузбекова айымдын чыгармалары болгон болсо, анда бар сон. Анда таң ошентип башталса, анда күнүңүз сөзсүз түрдө ийгиликтүү өтөт, Буюрса. Ушундай деп, ушундай сөз берели анда сиздерге. Күнүңүз сөз түрдө ушинтип баштасаңыздар ийгиликтүү өтөт. Анда эмесе алдыңкы иш күнүңүздөр өзүңүздөр каалагандай ийгиликтүү, көңүлдүү улансын деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.